Көрсүлдөп жөтөлгөн Назира Айтбекова аэропорттогулардын жүрөгүн түшүрдү. Алып баруучу жана актриса Назира Айтбекова аэропорттон бир чети күлкүлүү, бир чети кооптуу абалга кабылганын Facebook баракчасына жазды. Аэропорттон чоң кыз сиз каттоодон өтүптүрсүз деп эле өткөрбөйт. Көрсө менден мурун Назира Айтбекова деген кыз катталыптыр. Аз жерден калып кала жаздадым. Аэропорттон мени Кытай экен деп кооптуу көздөрү менен карап атышат. Кашайып жөтөлүп кете элек болчу. Күрсүлдөгөн сайын элдин жүрөгү түшүп атат десең, бир орус чуркап келип, "Вы из Чайна?" деп сурады эле, мен да жөн турбай, "На вас чихнет" десем күлдү деп жазды Айтбекова. Белгилей кетсек, учурда Кытайдан чыккан коронавирустан каза болгондордун саны 106га жетти. Коронавирус өпкөнүн пневмония дартын козгоп, аны курчутуп жиберет. Маалымат булагы Барометр чекиткежи. Белгилүү ырчы алып баруучу актриса Анжелика дагы эл сынында. Спонсор күйөө таап, жашоону башкача көз менен карап атыптыр. Артист Анжелика жакында эле клибинин бет ачарында болушунча кубулуп жанып, ийгиликтерине манчыркап, жашоодо болуп көрбөгөндөй өзгөргөнүн, дүйнөнү таптакыр башкача көз менен карап калганын айткан. Көрсө, анын бактысы жанында эле жүргөн сыйкырдуу адам экен. Ал укмуштуудай сюрприздерди Анжеликага жасап атканы, колун сураганы, аныгында бакыттан баш айлангандай болуп атыптыр. Болочок күйөө катуу колдоп спонсор болуп чыкканын баамдадык. Кызыгы Анжелика колдоочу, таянартоо тапканын гана айтып, бирок келечекти кандай куруу боюнча ачыктабаганы. Эмнеси? Каржы кызычтарын чечип алгандан соң аны да экс эри урматтай кылып таштап кетеби? Айтоор суроолор көп. Эл көзүндөгү жеңил желпи ырчы болсоң да арыдан бери болуп жашоого улутту карасаң не деп Араба чекиткежи сайты жазып чыкты. Спортқа коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер!